Достор, негизи биз бүгүн пранк тарталы деген оюбуз жок болчу. Анан Сахаров мага чалып калып, "Канат ака, пранк тартпайлы" деген. Хорошо, ука деп чыгып экөөбүз пранк тарттык. Мындай ачыгын айтканда идея эле жок чыктык. Только импровизация кылганга аракет кылдык. Ал эми биз Кудай буйрса азыр пока пранктарга аябай жакшы идеялар жазып жатабыз. Ошондуктан бизде эми ачыгын айтканда, как эми Кайрат Нуртастан гана эле таанып калып атышат да. Ошондуктан чоң масштабтагы башкача образ менен тапканга аракет кылабыз. Ошондуктан Сахаров биз менен дайыма иштешет. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Пока обычный этот сүйлөшүү болуп турсун, мындай обычный сөздөр болуп турсун, анан кийин долго түшүндүрүп берем. Турабы? Же сенин сүйүң Кочкортунан бийик турабы деп коебуз. Ассаламу алейкум байке. Туалет каякта? Туалет могу жерде болуп келет. Болду. Жок, болду, керек жок. Ассаламу алейкум байке. Туалет каякта? Туалет. Астын үстүн. Болду, керек жок байке. Ой, бука жактан. Не видели? Каяктан? Кашкайгыр бияктан өтпөдүм, ол жер аптык. Ушунун ичиненби? Ооба. Жүрөк чыгып жомуз. Өтпөдү, көрбөйсүзбү? Көзгө көрүнөт. Кашкайгыр. Кадимки жибойбу? Ооба. Жок. Көрбөдүңүзбү? Көрсөз айтып коюңузчу мага. Көзгө көрүнөбү кандай? Ооба, көрүнөт, биякта таппайт турум, жоготом. Элдин баарына көрүнөбү? Ооба. Таппайтам дагы эле издеп жүрөм. Көрдүм мен айгырды. Каерден көрдүңүз? Эшикке чыгып бараткан. Видеого эле. Тартып коюңуз. Атышы. Оп, токтоп. Мындай, сен бу жерге турсаң. Жакыныраак эле келе бериңиз. Жакын эле. Видео, ошондой эле. Жараткандын чексиз сүйүүсү сага болбосо, ошол айтылып бүткөс дарындай кашка буканын сүйүүсү да сага арналбай калат болчу. Көрдүңбү? Кашка бука тартынбастан сүйүүсүн жылкыга арнады. Мен дагы ошол сыңары сага чеснок жеп келип, чизбургер жеп келип, калемпир жеп келип, оозуңан өпсөм деймин. Көңүлүңө толсом деймин. Сенин көздөрүң лампочка, мурдуң картошка, оозуң сайыс. Эче не болду? Iya. Жап болбойт эле. Неге болбойт эше? Урматтуу достор, видеону токтотконум үчүн кечирим сурайм. Мен сиздерге өтө чоң жаңылык айтам. Бул эч кандай реклама эмес, сиздерге 100% жагат деп ойлойм. Мен бул жаңылыкты угуп абдан шок болдум. Ошондуктан мен сиздерге жардам берип, баарын түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Анда биздин каналдан алыстабаңыздар. Түрдүрбөңүз. Барыңыздар билгендей эле ипотека квартира алыш үчүн сиздер 3 жыл күтөсүздөр. Жана айына процентин айтпай эле коеюн. Ал эми мен сиздерге бир күндө квартира сатып ала турган секретти айтам. Эгерде сиз үй алганга акчаңыз жетпей жатса, анда сиз болгону 25%-ын гана табасыз. Ал эми келечек кооператив сизге 75%-ын акчалай түрдө карыз бере алат. Карыз бергенде дагы ошол 75% акчаны 10 жылга айына бөлүп бере алат. Ойлоп жатсаңыздар керек. Бул өлүп кеткирдин акчасы аябай проценти кымбат болуш керек деп. Жок, сиз жаңылышасыз. Булар болгону гана 2000 сом гана кошот. Ошондуктан сиз ойлонбой туруп азыр келиңиз, бир күндүн ичинде квартира алуу болуп каласыз. Достор, биз сиздерге жөн эле айтып койбостон результатты да көрсөтөлү дедик. Мына көп жылдан бери үйлүү боло албай жүрүп, бир күндүн ичинде ушундай особняк үйлүү болуп калган Уулкан эженин үйүнө келдик. Толук маалыматты Уулкан эжеден уга аласыздар. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Үй кут болсун. Кубанычтамын. Жүрүңүз анда экинчи этажды көрүп чыгалы. О, боже мой, какой дом у вас? Чын эле бул кооперативдин немеси ыңгайлыктары жакшы экен, келечек. Ушу айына бөлүп төлөгөндөн кыйналбай элесиздерби? Жок, кыйналбай эле, абдан эле ыңгайлуу экен. Себеби булардын мындай бир кошумча пайыздары жок экен. Аябай жакшы экен. Көп мөөнөткө берет экен. Бул дагы жакшы экен. Ошондо бардык акчасын, бардыгын төлөп туруп, уже үй сиздердин колуңуздарга документ аркылуу өттү, Өттү. Азыркы күндө өтүп, чоң үйлүү болуп отур. Качан той бересиз? Буюрса, ушул жаңы жылда келебиз дешкен. Тамада керекпи?
Албетте керек болса керек. Мен бир комнатаңызды мага берип турсаңыз, мен жашап анан бартер кылып өткөрүп берейин тоюңузду. Описанияга кирип, толук маалыматты алып, келечек кооператив сиздерге ар дайым үй алганга жакшы мүмкүнчүлүктө жардам берет. Жүрөгүмдү жаралап кеткендирсиң, өңүмө серп салгандырсың. Көздөрүңө кагылышып көздөрүм, мен ойлодум, картошка каскычакты сенин сүйүүңдү кассам деп. Чизбургер жеп, чеснок жеп, сенин оозуңдан өпсөм деймин. Махабат дартка айланды айыкпаган, дагы эле ыр жазам деп ушаланам, дагы эле жүгөрү чапкычакты сени бир жан башка чапсам деп кусаланам. Эх, сүйүү. Жакшы эле болот абы? Сиздин носкиңизди жууганым мага рахат. Сиздин сүйүүңүздү арнаганыңыз мага Көңүлдөрдү көгөртүп жүрөм мен кыз. Сүйүү балкына келе албай, сүйүшүп жүрөм мен кыз. Эх, мурдуң картошкадай, оозуң кызылчадай, көзүң баклажкадай, кулагың оюнчук пистолеттей. Эми видеону карап сүйлөп кол. Билесиңби, мен сени кандай чексиз сүйөрүм. Сүйүүмдүн айтып түгөнгүс махабаты бар. Сени от души бир чеснок жеп келип өпсөм деймин. Рахмат. Мен сүйүүңө балкып коно албасам дагы, башкалар сенин сүйүүңө балкып конот деймин. Ар кайсы жакта сага сникерс бербей, свиданияга чакырып мен сага сникерс берсем деймин. Окшошту чоңуз. Болду. Рахмат, силерге. Жарылган тасбы. Жарылып бериңиз биякта эле. Сердце это солнце. Мук это лук. Но ты знаешь, если я съем чеснок, тогда ты тоже съешь чеснок. Если я кушаю лагман, ты тоже кушаешь лагман. Если я пью бозо, ты тоже пьешь бозо. Если я пью водку, ты тоже пьешь водку. Если я барану кушаю, ты тоже барану кушаешь. Правильно это? У нас любовь же. Это надо совпадение бывает. Ты знаешь, я тебя очень люблю. Давным-давно сказал один мудрец. Если ты твою жену вечно хочешь любить, то тогда сначала покушай мясо. Что за мясо? Мясо это Кашкайгырдын мясосы. Потому что Кашкайгыр вечно он романтик. Он стал романтиком и до сих пор станет романтиком. Ты меня любишь? Тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо тебе. Спасибо. Он тоже. Спасибо. Пожалуйста. Вас камера снимает. Это ты, да? Ты сделаешь, да? Что сделаю? Плов, да? Плов. Надя, если я тебя люблю, тогда... Ты сделаешь мне плов? Плохо? Плов. Нет, не плов. Если я люблю тебя, Надя, тогда ты меня тоже люби. Потому что любовь это живет в сердце. Потому что ты найдешь, как я. В жизни сложно, как мне найти. Потерять легко. Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Ничего, суга ичти. Тоңуп калдым. Бирөөнү бүп отурасың. Жоқ, сіздерсе алыш керек болды, конечно. Не іздеп отырсың бақты? Албайды телефон. Бұл жердің аты не? Сбербаза. Сбербаза? Тажап кеттім что-то. Жашоо мынча қиын. Не? Білмеймін. Нормально. Стақылап үйреніп қойдым просто. Қантип таталға өтіп. Алло? Менімен сөйлесіп өтпейсің, мен телефонмен сөйлесіп. Демешті, вообще албай қойды деген. Қайсы үй? Қайсы? Үй бар бұл бияқта. Бияқта. Алдында.
Ооба алдым аны. Алдым табылды. Сизге сүйлөтсөм, сиз вообще уважение деген барбы? Джентльменский. Бир эме болот, ошо тиги үйгө чалсам вообще албай койдум телефон номерин. Билбейм, басып алып атат го. Айбайды. Коюп турсаңыз телефонуңузду. Азыр чалайынчы, азыр бир нерсе. Сиз Бишкекте канча кайерден болосуз? Бияктан эле ошо. Мен жигитим менен урушуп кеттим. Азыр элечи. Так. Анан жаман болот омчута. Ошо Не кылсам болот? Сиз менен урушуп кеткенден эмне кылып, эмне жардам берчи деле. Билбейм, андай деле. Забыть. Билбейм, андай деле боло элек го менизде. Боло элекпи? Неге? Андай эле боло элек, болбой эле койчу. О чем думаете? Үй албайт да ошону ойлонуп атам. Эмне албайт. Эмне болуш кетти? Не урушуп кетип? Түшүнбөй койдум мен. Бир кийим алып бер десем, алып бербей, жылуу кийимден. Даже так? Сиз алып берет белесиз? Не знаю. Билбейм али. Балким. Анан тыштап кетип калдым площадьтан. Гулять этип жүрөт элек. Сууктабы? Суукта гулять этип кафеге алып барбайт. Эч жака алып барбайт. Билбейм, ар кайсына барганда. Шаурма же алып берип койбойт. Шаурмабы? Вот даже шаурма алып бербейт. Шапка алып бер десем, шапка алып бербейт. Жигит болосуңар, брат. Жок го, братка, мен айткан жигитим эмне? Жок, ачыгын эле айта бер, брат. Мен бул биринчиси эмес. Силер окшом мен жигиттердин. Мен буякта эле отурсам, билбейм, ушулса буякта келип отура берейин деп, бош дедим, отуруп Экөөбүз сүйлөшүп атабыз жантан бери уже. Жок, кандай ошондой, чөтө кандай ошондой. Сүйлөшүп жок, все нормально. Эгерде сүйлөшсөңөр мен жакшынакай эле түшүнөм. Сүйлөшүп атасыңарбы чында? Бактылуу болула, брат, эркекче айткандачы. Койчу бактылуу болом, жок эми. Бакта телефонду көрсөтөм. Жок, просто сүйүүнүн сезимдери менен ойноп атасыңар да, брат. Макул. Жок, макул, мен деп бул баары сүйгөнүм менен эми недостойный кыз да, чындыгында. Неге? Балким силерге достойный болуп калар да, көп жылдан бери эле. Жок, эмнеге недостойный? Ар ким менен жүрсө недостойный да турабы? Зачем мен мынтип оскорблять ар ким менен жүрсөм, так. Эми силер менен жүрбөй турабы, мен менен жүрүп туруп. Эгер андай болуп эле ошондой болсо, анан өзүнчө барып акырын чечишпек да, зачем? Жөн силер жигит болосуңар дем турабы, эркек болгондон коркпой, эркекче тургула да до конца. Жигит болгондон кийин не коркуп атасыңар? Мен силер эчтеке жигит болгондон кийин? Жигит болосуңарбы? Жок, алмашты байсың, жигит. Жок, ушулбу сүйлөшүп аткан бала? Ооба. Ишенесиңби ушу мен бактылуу болуп кеткенге? Ишенесиңби бактылуу болуп кеткенге ушу мен? Сен мени бактылуу кылбайтсың, жаңы киши да анда. Жаңы, катар эле. Ох, блин, мен кете берейинчи анда, меле. Жүр, кетпе, кыздар. Жо, чындап сүйлөшөсүңбү сен? Ооба. А эмне чанып атат бул сени? Бул ошентип айтып берет азыр. Азыр кайтып аткан иштиңерби? Ооба. Азыр айтып Болдуң берет. даже мен жөнүндө да жакшы билет экенсиң, братан, э? Жок, мага айтам, буякта отурсаң эле келип. Жок, просто уят да, братан, силерге элечи бирөөнүн сүйүүсүнө чын аралашып, мисалы, силердин деле девушкаңар менен мен сүйлөшүп кетсем эмне дейт элем? Жок, эми причем сиз мен абай бияка туруп туруп эле азыр жөн эле эме болуп калдым да. Ортоңоргочу. Жок, экөөңөр отурасыңар жанаша турабы? Жанашып отурасыңар турабы? Эми бул кыз жигиттин эмеси да, уят да ошо бирөөнүн сүйүүсүнө аралашып. Жок, эме да, мындай да. Сен коркутасыңбы? Коркуп атасыңбы? Любойн сине алам, эч кимден коркпой, коркпойбуз го дейм. Эме да? Просто Айтпай эле өтүп кетсеңиз болбойбу? Кучакта. Сен эмес тиги кучактасың. Мен кучактайм. Ооба, кучак. Сен кучактабы да сен кызсың да. Сен ошентип кармап кой. Бетинен акырын өп кой. Жок, акырында өбүмүш этип кой. Я, сен анан ким өпмө эле? Жок, бияктын бетинен өпсөң, бияк кыздын бетинен өп. Ооба да анан. Жок, эркек. Эми эркексиң кучакта. Бол видеода. Ушундай сулуу кызды карабай атасыңбы, э?
Өкмөр турсаңар, өкмөр өйдө турсаңыз, өйдө турсаңыз. Кучактасаң? Кучактасаң? Энди. О, анан ким кучактамалы, эркек кучактайт да. Көтөрө албайсың. Жок, кучактасаң? Кучактасаң? Көтөрүп туруп айланып кой. Жок, мындай кучактасаң? Жок, мени көтөрсөң да, сазыбыда көтөрөт. Эми чекесинен өпсөң? Чупты өпсөң? Сен ар ким менен сүйлөшүп өткөнсүң да ушинтип, э? Бул вообще-то мен девушкам бул. Ушинтип өп десем эле өбөрөсүң, Иә. Сай ишенip кереги жок экен да. Өкмөр сүйлөшчү элеңер, брат. Жакты бирок эми жакса эмне кылайын? Эмне кучактап өп атасың аны? Өп десе өбөрөсүң. Болду, атыңыз ким? Атыңыз ким? Болду эми аны кармалбайм, катырчы. Жүрсөң, брат, сүйлөшөлү. Жүрсөң, сүйлөшөлү. Слышали? Жүрсөң. Просто не то дейм, бирөөнүн девушкасын өп кучактаганчы, туурабы? Могул жакта карап атса, өп кучактап көтөрүп атасың, туурабы? Жүрөм, мыякта камера тартып, эркекче сыртка чыгып эле сүйлөшөбүз. Разнарас чыксак, разнарас чыгабыз. Досу бар экен, сен утуп каласың сурабы. Кармачы мен телефон көп сүйлөп. Жүр. Жүр, брат. Жүр, эркексиңби? Эмне бирөөнүн көзүнчө, кыздын көзүнгө? Жүр.